Eldeki revolüsyon batırlar için noktadır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ya Rabbil Alemin özünden ayıp kelimetli olan Kur'an ettiğin kötü başına dayanıp söylenik dayanlar, söylenir canınızdan özünsün ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin şu cetince birlikini ötük ötken bizden bir doğandağısınların jatkan yerlerin jayda topraktan tarqalgan ya Rabbil Alemin. Eski Kur'an okuduk kulatıramızın Kur'an okuduklarımızdan kabul olgan. Ya Rabbil Alemin memleketizge tinçlik, ösü önügü vergen, argada jaman köz jamansız jaman tarlasını oğlak kılıp saktağın o ahir dağını. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Amin. Hurmatlı ağayın tuğanlar, hurmatlı Kamsayç, bu yıl eldeki revolüsiyona 15 yıl толуп отурат. Өзүңүздөр билгендей, мындан 15 жыл мурун эл менен бийликтин ортосунда келишпестик болуп, элдик революция болуп, канчалаган чырактай балдарыбыз ок кочуп, ушул жарык дүйнө менен кош айтышып, элдин биримдиги үчүн, элдин жакшы жашоосу үчүн курман болушкан. Ушулардын жаткан жери жайлуу болсун, топурактары толкоо болсун, дайыма Кыргыз элинде тынччылык болсун, эч убакта Кыргыз эли согуш көрбөсүн. Анда бүгүнкү эскерүү кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Кошкор районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы
Досалиев Баялы атамырзаевичке сөз берилет. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу райондук жетекчилер, урматтуу бүгүнкү 7 апрель революциясынын жеңүүчүлөрүнүн жакын туугандары, ошолорго чын жүрөктөн көңүл айтам. Ошолор мынакей биздин 5 демократыбыз ушул күнү окко учуп мынакей кыргыз мамлекетине адилеттүүлүктү жаратканга өздөрүнүн салымын кошкон биздин чыгаан уулдарыбыз десек болот. Ошолорду түбөлүктүү биз таазим этебиз. Мынакей ошондой адилеттүүлүктү талап кылган демократтар кыргыз мамлекетинде бар үчүн бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети демократиялык адилеттүү мамлекет болуп бүгүн өз ишин жүргүзүп атат. Ошолордун жакындарына дагы бир ирет көңүл айтам. Урматтуу бүгүнкү 7 апрель баатырлардын окко учкан күнүнө катышуу салтанатынын катышуучулары бүгүн бизде бир жагы майрам, бир жагы жоготуу, бир жагы майрам дегеним бул демократия, адилеттүүлүк кыргыз мамлекетинде орноду десек бул майрам. Бир жагы бул жакын мындай ошону окко учканына 90дон ашык адам болуп кетти окшойт. Ошонун жакындарына бүгүнкү күндө оор жоготуу. Бирөөбү атасын, бирөөбү уулун ушундай чоң жоготуулар болду. Алар мынакей жөндөн өткөн жок. Бүгүн кыргыз мамлекетине түптөгөн 21 кылымда өздөрүнүн салымын кошту деп эсептейбиз. Түбөлүктүү алардын жасаган эрдиги эч качан унутулбайт. Ошондой эле мынакей ар бир келечекте мынакей ар бир доордун өзүнүн баатырлары болот деп мынакей улуу ата мекендик согуш 17-жыл, 16-жыл адан кийинки эле мынакей кыргыз мамлекетин түптөгөн ушул өздөрүнүн чоң салымын кошкон мынакей Эшеналы Арабаев, адан кийинки мынакей ошол Баялы Исакеевтер, ушулар чоң Кара Кыргыз автономиялык областын түзгөнгө өздөрүнүн чоң салымын кошту. Адан кийинки эле баатырларыбыз мынакей фашисттерден сактап биздин мамлекетибиз кайра жеңип, мынакей 45-жылы 9-майда жакындап келип атат. Ал күндөр адан кийинки эле мынакей Афган согушу, адан кийин Чернобыль ошентип келип отуруп мынакей биздин ушул 7 апрель мынакей 15 жылдыгы ушулардын өткөн күнү деп мынакей белгилеп чоң кыргыз мамлекетинде майрам болуп турат. Ошон үчүн урматтуу жыйындын катышуучулары ошол жакындарына дагы көңүл айтуу менен аларга чыңдей соолук, жакын туугандарына, элине чыңдей соолук, узун өмүр берсин. Бала чакасы мынакей ошол аталарын тартып кыргыз мамлекетин түптөгөн, будан кийинки кыргыз мамлекетин өркүндөткөн жигиттер, кыздар ошолордун үй бүлөсүнөн чыксын. Жакшы ийгиликтер болсун. Дагы бир ирет чын жүрөктөн жакындарына мындай кандай десем көңүл айтам. Барыңыздарга чоң рахмат. Рахмат Баялы атамырзаевич. Урматтуу ооган согушуна 7 апрель инкылабынан кайтыш болгон агаларыбыздын, индерибиздин бир туугандарына терең кайгыруу менен Ормонхан Айлөкмөттүн атынан көңүл айтамын. Бизде дагы ушу кырчындай болгон балдар, жакшынакай агаларыбыз кайтыш болгон. Ошолордун үй бүлөлөрүнө Ормонхан Айлөкмөттүн атынан материалдык жардамдарды беребиз. Биз жакка барып ошол ведомстволорго кол коюп алып кетсеңиздер болот. Андан кийинки сөздү Чолпон Айлөкмөттүн башчысы Закир Ашимовичке беребиз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү 7 апрель элдик революциясынын күнүнө арналган иш-чаранын катышуучулары. 7 апрель бул абдан эсте кала турган күн болгон, өзүлөргө белгилүү болгондой биздин кыргыз мамлекетиндеги үй бүлөлүк кылаңды жоюу, демократияны орнотууда
ушул каза тапкан балдарыбыздын эмгеги чоң. Бул күндөрү канча балдар, канча ата энелер балдарынан